Азапка салган айыз. Аңгеме. Автору Топчугүл Шайдулаева. Окуп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы. Таңертең дааратканага барган тестиер кыздын эси чыгып кетти. Аласы бүт кан. Кадимки кыпкызыл кан. Кыздын бүткөн бою титиреп, жан айласын таба албай алдастап калды. Бул эмнеси? Кан кийимдеринен өтүп, төшөнчүлөрдү да булгаган. Эч жерде эле ооругандай болбоду. Апасына билдирбей бир сыйра кийимдерин которуп кийди. Анан үйдүн артына акырын өтүп, арыктагы кол салса үшүткөн муздак сууга ичиркенсе да жуунду. Жаны бир аз жай алган кыз үйдү бадага кошуп келгенче кийиминин дагы булганганын көрдү. Эми эмне кылат? Алмаштырганга башка кийими да калбады. Апасы болсо бушайман болуп турган кызынын ойлуу, убайымдуу жүзүнө тик багып карабай туруп, аны адатынча тезекке жумшады. Үйдөн анча алыс эмес коктудан тезек терип келгенче куюлган кан кыздын бутуна чейин жетти. Кыз баягы арыкка барып дагы жуунду. Үстүндөгү кан болгон суу кийимдер менен кыз чындап чыйрыгып үшүп чыкты. Эми ушул акыбалында кир жууаткан апасына суу ташуу керек. Кымырылып кымтынган кыз өңү боп-боз болуп апасына жакындады. Кан өзүнүн өзү эле агып атканын айтайын, ыйлайын деди. Кызы жанына келсе да, кир жууаткан апасы ал тарапка жүз бурбады. Кызды карабай туруп, чоң чакага очоктогу казандан ысык суу алып кел, деди. Ысык сууну алып келген кыз апасына дагы жакындады. Жаңы эле акыбалын айтканга оозун камдаганда апасы: "Ал дагы кирлерди арыкка алып барып чайкай бер. Күн да сууп баратат." Чоң челекке салынган таштай оор кирлерди көтөрүп, кыз эми арыкка жөнөдү. Суу муздак. Колдору кызарып үшүп, анан эмнегедир ысыгансыйт. Акыр аягында оор кирлерди сыга албай, колу карышып калды. Бирок кирдин баарын чайкап, жайып бүттү. Колу эле эмес, көлөч кийген буттары да чалбылдап суу болду. Бала да эңкейип чайкаганды билбей, самындуу сууну бутуна бүт чачыратып алды. Кийим кечеси булганып, буттары суу болгон кыз адатынча кечки бададан уй тоскону жөнөдү. Уйду байлап коюп, дөңдөө аркандалып турган музоону алып келди. Апасы уй сааганча печкенин гүлүн алып от жакты. Кан болгон кийим кечесинен кымырынып, баары аны карап тургансыйт. Атасынан, апасынан, инилеринен корунуп, айласы кетти. Акыры апасы тамак жасаганча кыз эски оску кийимдерден чүпүрөк издеп, эптеп өзүн кургатмыш болду. Бирок эртеден бери аккан кан анын кийимдеринен өтмө катар өтүп кеткен эле. Түшүнүксүз аккан канга бушайман болуп, ызаланып, ыйлап, ой баскан кыз бир топко уктай албай жатып, таңгамал, каттуу уктап калды. Аны эртең менен апасынын ачуу үнү ойготту. Төчөктөн баш көтөрүп, ыкчам турган кыз белинин, буттарынын сыздап ооруп атканын сезди. Ага карабай ордунан турду. Бирок аны чоочтуп кейиткен башка нерсе эле. Жаткан жери, кийимдери дагы бүт кан. Эми эмне кылат? Жан айласы кууруп, карбаластап калды. "Буайша, турбайсыңбы? Уй кечикмей болду." Апасынын ачуу үнү дагы угулду. Кан болгон көйнөгүнүн этегин көрсөтпөө үчүн мектепке кийүүчү кийимдерин кийип алды. Мындан башка айласы жок эле. Буайша баарынан да мектепке баргандагысы кыйын болду. Акыбалы тууралуу курбу кыздарына айтайын деди. Батынбады. Алар шылдыңдап күлүп жиберишсечи, эркек балдарга айтып коюшсачы, агайы доскага чык дебесе экен. Кан отурган жерине өтүп кетсе эмне кылат? Кыз ушуларды ойлоп коркуа берди. Сабакка да мурдагыдай көңүл чаппай, ою алагдуу болуп отурду. Дайыма шайыр шатман жүргөн, баарынан көп кол көтөрүп сабакты жакшы окуган кыздын үрпөйүп, жүдөп, доскага чыккысы келбегенине эч ким назар деле салбагандай болду. Башын эңкейтип, өңү боп-боз болуп, сабакта көңүлсүз отурган кызды биологиядан берген эжекейи байкап калды. Ордунан турду да анын жанына келди. "Буайша, ооруп аткан турбайсыңбы? Үйүңө бара бер, сабакты эмкиде сураймын." Кексе мугалим ушинтип кыска сүйлөп, кыздын чачынан акырын сылап койду.
Кетүүгө камынып өйдө болгон кыз топтолуп калган кандын көп куюлуп кеткенин тойду. Чоочуп кетти. Коркконунан майда калтырак басып, көзү караңгылап, кулап кетпей араң калды. Бул азаптуу нерсе 3 күнгө созулду. Кыз 3 күн катар апасына обдулуп барып, бул кайгысы жөнүндө айта албады. Ишинин көбүнөн кабагы ачылбаган апасы кызы менен жай учурда деле аз сүйлөшөт. Сырдашмак кайда? Азапка салган кан токтоду. Бирок кызды түпөйүл ойго салган нерсе аны күн түндөп коштоп жүрдү. Эми дагы кайра аксачы. Күн сайын эртең менен турган кыз өзүнөн өзү чоочуп, коркуп, үстү башын каранып алат. Ушул окуядан кийин кыз чүнчүп, жүдөп, басынып кетти. Анын үстүнө башы да тез-тез ооруп, тегеренет, алсырайт. Кантсе да сезимтал, зирек кыз бара-бара бул нерсе ай сайын кайталанаарын тойду. Моюн сынбашка арга жок эле. Аңгеменин аягы. Сиз уккан аңгеме «Азапка салган айыз». Автору Топчугүл Шайдуллаева. Окуп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы.